Мамлекеттик камсыздандыруу уюму уставдык капиталын 150 миллион сомго көбөйтөт. Ошентип ал 1 миллиард 144 миллион сомду түзөт. Кыргыз фондулук биржасы маалыматы боюнча ар биринин номиналдык наркы 100 сомдон болгон 1,5 миллион жөнөкөй аталыштагы акциялар чыгарылат. Баалуу кагаздар жабык жазылуу аркылуу жайгаштырылат жана алардын жалгыз ээси Финансы министрлиги болот. План боюнча 2027 жылга карата мамлекеттик камсыздандыруу уюму уставдык капиталын 5 миллиард сомго жеткирет. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун бардык киришилери ишкананын уставдык капиталын көбөйтүүгө жана материалдык техникалык базасын жакшыртууга жумшалат. Мурда үйлөрдү автоунааларды гана камсыздандырып келсек, азыр камсыздандыруунун 15тен ашык түрү бар. Аскер кызматчыларын, спортчуларды камсыздандыруудан баштап, учактарды, башка мүлктөрдү камсыздандырууга чейин. Үйдү камсыздандыруу үчүн жылына шаар жергесинде 1200 сом төлөнөт. Ал эми айыл жергесинде бул сумма 600 сом.